Өмүркан уулу Эмилбек, Адилет Саралаев жана дагы Кубаныч Сайпидинов агаларыбыз конокто. Саламатсыздарбы, Кутмантаң? Саламатсыздарбы, Кутмантаңыздар менен. Ушак болсун, көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ошо жакында эле сиздер Ырыс алды ынтымак аттуу аталыштагы бир жакшы кайрымдуулук концертин өткөрөйүн деп аткан экенсиздер. Ошол эмне болгон кайрымдуулук? Ошол тууралуу айтып бериңиздерчи. Биз жаңы жаш десем болот. Коомдук фонд болобуз, көбүнчө кайрымдуулук иштерге. Коомдук фонд жаштар уюму деп мамлекеттен өткөнбүз. Ошо жакы 2009-жылы Мөкүшев Кенжебек Абталиевич деген айылдашыбыз өрт кырсыгына жабыркап, ошо эки бөйрөгү азыркы учурда иштебей турган учуру. Анан жакындарынан баягы 2009-дан бери дарыланып атып, кичине баягы өзүнүн каражаты азыркы учурда жетишпегендигине байланыштуу. Ошо Кочкор Кара Суу жаштар уюму коомдук фонду жардамдашып, ушу Ырыс алды ынтымак, ортодо ынтымак болсо, баягы ар бирибиздин көйгөйүбүздү чечкенге мүмкүнчүлүк бар деп, ошол максатта 18-inde эртең тактап айтканда жума күнү саат 6-да ошо спорт сарайында өтөт, концерт орун алат. Ал жака биздин эстрадалык ырчылар да катышат окшойт. Бул жакта сүрөттөрүн көрүп атам. Биздин эстрада ырчыларынан баягы Кайдыгер Карабай, эже ага инилерибиз ошо катышып берген, өздөрүнүн макулдуктарын беришти. Бул жерде баардыгы көрсөтүлгөн, айтылган. Ошол алдыңкы аракеттерде турабыз. Жакшы, келиңиз, сиз дагы кошумчалап өтүңүзчү. Бул концерттен чыккан каражат. Концерт боюнча эле айтсак, эстрада жылдыздарынын баары дайым буюрса келип беребиз дешти. Аябай чоң масштабтагы концерт да болот. Ошол анан жанакы өзүбүздүн жердешибиз, бир тууганыбыз десек да болот. Дал ошонун бул түшкөн каражат дарылануусуна гана. Азыркы учурда баягы чет өлкө операцияга дегенге дагы бул жетпейт экен. Азыркы учурда дарылануусуна. Бизде эле дарыланып турат, Азыр бул жактан эле дарыланып турат. Ал эми мындай донорлор чыкса, бөйрөгүн алмаштыралы деген кандайдыр бир пландар барбы? Донорлор деле чыккан бар. Каражат жагынан жетишпей мындай болот да, ар бир айга гемодиализге эле бир канча чоң сумма кетет да. Бир жумага, мисалы үчүн 5000ден 7000ге чейин кетет. Жумасына. Бир жумага эмес, бир жолкуга. Бир жумага негизи 3 жол алыш керек. Каражатка байланыштуу азыр 2 жолдон алат, ошондо эле бир айга эле бир 40 000-50 000 сом чыгып кетет да. Биз бул мамлекеттик каржылоого очередь эмеге турган, кезекке турган. Ал кезекке жеш үчүн да 3-4 ай бар да. Ал кезекке чейин дагы жашаш керек болот да. Биздин максат, биринчи азыркы максатыбыз ошол дарылануу. Жок дегенде ошол эмеге жеткизүү да. Мамлекеттик бекер дарылоочу ошо гемодиализ убактысына жеткизип берди да. Жок дегенде ошого кирип койсок, анан ары дагы ушу мамлекет төлөп турса жакшы болот эле. Анан кийин ушул нерсени ушундай концерт өткөрөлү, кайрымдуулук иш-чара кылалы деген кимдин идеясы болуп калды? Бул концерт өткөзөлү деген чындыгы ошо жаштар уюму биздин эле идея. Себеби биз башында айылдан Кочкордон ар кандай лотерея ойнотуп, бир арзаныраак бир автоунаа коюп, өзүбүз ошону сатып алып, элге да таасирдүү, кызыктуу жардам берип атып, ошо машина утуп алып деген сыяктуу ойлорду ойлодук. Анан арабыздан чогуу иштеген балдар жок. Анда биз баягы ойго келдиңиздер, токтолдуңуздар, кайрымдуулук кылбай эле мындай башкача элдин көз карашында баягы бизнес кылып аткандай болуп калбайлы деген сыяктуу. Ошон үчүн баарыбыз кеңешип туруп ошо спорт сарайына концерт өткөзөлү деп чечтик. Эң эле жакшы идея. Буюрса, мен ойлойм, баардык биздин Кыргызстандын жарандары биз дагы кошулуп колдоп келебиз. Сөзсүз түрдө баягы айтып коет экен, адамдын эң эле кайсы бир жакшы сапаты деп сураса, эң эле ыйык деп бул кайрымдуулукту тартуулай ала турган, кайрымдуулук кыла билген адамдарды аябай бир жакшы ыйык сапат деп эсептелет экен да адам баласында. Ошондуктан азаматсыздар. Концертиңиздер аншлаг менен өтсүн. Дагы бир жолу тактап коелу, урматтуу достор. Ырыс алды ынтымак аттуу кайрымдуулук концерти эртең кечки саат 6-да спорт ордосунда болот. Бардыңыздар ошол жакка барып, мекендешибиздин ушу өмүрүн сактап калууга дагы бир аз болсо дагы салымыңыздарды кошуңуздар дейли. Сиздер болсо буга менен да чектелбеңиздер, көптөгөн жакшы кайрымдуулук иш-чараларды өткөрүп жүрө бериңиздер. Азаматсыздар дейли. Келип келгениңиздерге рахмат.